Саламатсыздар отанкы коноктун угармандары. Сиздер менен кайрадан жолугушуу. Кайрадан жаңы конок. Бүгүн конокто бизде аябай активдүү айым Асель Алымбаева. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы коноктор? Кош келиңиз. Инстаграмда да калп барып жүрдүңүз. Анан азыр болсо эркин иште катуу иштеп атасыз. Эми сиз менен таанышалы. Москвадан чыгып жатасыз. Анан бирок негизи каяктан болосуз? Окудуңуз беле? Экономист эмессизби? Эгер сиз жөнүндө баштайлы, анда өзүңүздү тааныштырсаңыз биринчи. Рахмат. Биринчиден аябай ыраазычылык айтып кетейин дедим сизге. Таңкы конокко чакырганыңызга кубанычтамын. Кечинде аябагандай толкунданып, көп ойлондум. Ошо өзүм жөнүндө айтып кетсем, мен азыр Москвадамын. Москвада көп жылдан беримин. 10 жылдан ашып калды окшойт. Ошол негизи өзүм Көлдүк болом. Көлдүн түп районунан, Гүлмөнт айылынан. Ал эми турмушка болсо Баткен областынын Лейлек районунун Интернационал айылына чыккам. Тажикстан менен чегара дегенде кыргыздарда сөз бар эмеспи? Кыз алысты жакындатат дегендей. Ошонун бири менмин. Ошол анан көп негизи өзүм чоң окуу жайды бүткөм. Арабаева университетинин сурдопедагогика, специальный психология менен бирге ушул тарапты окуп бүткөм. Бирок өзүмдүн кесибим негизи мага жагат. Мага көп жардам берди бул кесип. Бирок өзүм бул кесипте иштеген жокмун. Биринчиден айлык аз болгон үчүн, экинчиден өзүмдүн грамматика жагынан көп каталар кетиремин. Негизи буга аракет кылып иштеймин, бирок өзүм ошо негизи уялчумун. Мен кантип мугалим болом, эгер мен ката өзүм кетирсем деп, ошон үчүн бул тармакка барган эмесмин. Бирок окуганмын. Ошол анан кечинде ошо сиз чакыргандан кийин көп ойлонуп, аябай толкунданып, эмне жөнүндө айтып берсем деп аябагандай ойлонуп, анан көп эле ошо токтолуп айтып кеткендей, ошо IT тармакка келип, ошо сиздер, ошо көптөгөн менторлор бизге ар тараптуу бизди өнүктүрүп жатасыңар. Ушуга аябай чоң ыраазычылык. Анткени менин кругозорум аябагандай өсүп өнүгүп атат. Көптөгөн жакшы адамдар менен таанышып, суктанып жатам. Бирок бүгүн мен токтолуп айтып кетейин деген себебим эми мындай кызыктуураак болсун деп мен философиялык жакка токтолуп кетейин деп чечтим. Анткени мен ар бир адамдын өзүнүн басып өткөн турмушу ар кылдуу болот жана кызыктуу болот. Ошол ар кандай басып өткөн кыйынчылыктар менен жакшылыктар адамды өзгөртүп, характерин оңдойт. Ошол сыяктуу эле менде ушундай болгон. Ошолорго токтолуп кетейин дедим. Негизи мен өзүмдүн характерим аябагандай, негизи өзүмдү мен анализировать эткенди жакшы көрөм. Ошол себептен мен характерим аябагандай оор болуп, өзүмдүн агрессивдүү эмоцияларымды башкара албаган адам болчумун. Анан өзүмдүн негизи ошо 20 жаштагы Асель менен азыркы убактагы Аселдин айырмасы аябагандай чоң. Бул турмушка көз карашы, адамдарга кылган мамилем жана көз караштарым, негизи эле жашоого көз карашым аябагандай өзгөрүлдү. Буга ар кандай себептер болгон. Ошол себептердин мындай жарк этип жанып кеткен сөздөр болгон. Балким бул ар кайсы адамдарга эчтекени айтпастыр, бирок мен үчүн чоң маанилерди билдирет. Бул биринчиден бул менин энемдин сөзү. Энем аябагандай кыйын жана татаал адам болгон. Өзү негизи кыргыз тилчү болчу. Бул эки сөз менен адамды жыгылтып жана эки сөз менен адамды көтөргөн адам болгон. Ушул энем бир күнү эле мен ушу окуучу кезимде мага айтып калды: "Асель, сурабай жашаганды үйрөнгүнүм" деп. Бул сөз мага аябагандай катуу тийген ошол моментте. Аябай агрессивдүү тип,
мен ушунчалык ушуусун энеме көпкө чейин таарынып, ушул студент кезинде деле аябагандай таарынып жүргөм. Бирок жашоонун кыйынчылыктарын басып өткөндөн кийин бул сөздү мен түшүндүм, бул сөздүн маңызын. Азыр болсо ушул энеме аябагандай ыраазычылык айтам ушул сөз үчүн. Анткени бул сөз ар дайым менин оюмда турат жана мага аябагандай жардам берет. Экинчи болсо бул тайтамдын сөзү. Тайтам мага гана эмес, бүт неберелери билет бул макалды. Ушул макалды айтканда эле биз тайтамды издейбиз. Бул аял жакшы, эр жакшы деп айта берчү. Анан ушуга байланыштуу жомок айтып берчү. Бир айылда аялы менен эри жашаптыр. Анан ушу күйөөсүнүн деген чачы жок болчу экен. Тегеректеги кошуналары, колуңдору ушу шылыңдай берчү экен ал күйөөсүн. Анан аялы деген ал күйөөсүн алып алып жайлоого чыгып кеткен экен. Анан жайлоодон ушу кышка жакындап калганда жайлоодон түшкөндө баягы күйөөсүнүн чачы капкара калың болуп өсүп калган экен. Бул аябагандай ошо биз кичинекей болчукпуз. Анан кызыгып, таң калып, бул эмне аял деген сыйкырчу болгонбу же эмне кылган деп көп ойлоно берчүм. Бирок кийин чоңойгондон кийин бул макалдын маңызын түшүнүп, бул макал мага аябагандай жардам берди. Мен турмушка чыккандан кийин бул макалды түшүндүм. Анткени бул ушу үй бүлөлүк сыйды жана урматты кантип сактап калыш керек деген ушундай көп ойлондуруп, ушул макал аркылуу мен көптөгөн иштерди кылдым. Ошондой эле ушул тайтамдын экинчи сөзү, макал десем болот же чомок десем болот. Бул бир атанын деген көп баласы болгон экен. Анан ал ата деген балдарын тегерекке отургузуп алып, столго бычакты коюп, учун өйдө каратып, кимиңер ушул бычакка жыгыласыңар деген экен. Ошондо балдары унчукпай калган экен. Ошонун арасынан анан бирөөсү туруп, мен жыгылам деп туруп ошо бычактын үстүнө жыгылган экен. Ошо жыгылганда ата баягы бычакты жаткызып койгон экен. Эми бул жомокту мен маңызын дагы аягына чейин түшүнө элекмин десем, жок, түшүндүм десем деле болот, бирок мен эки көз караштамын азыр бул макалга, жомокко. Анткени бир жагынан терс, бир жагынан оң. Дагы аягына чейин чыгып, мындай философиялык жактан көз караш менен токтоло элекмин бул макалга дагы, ошо чекит кое элекмин десем болот. Ошон үчүн бул дагы дайым оюмда жүрөт. Кийинкиси болсо бул менин тайнемдин сөзү. Бул мен тайнем менен бир жолдо кетип баратып, тайнем мага айтып калды: "Асел, сен деген ошо айылга эле турмушка чык" деди. Анан мен күлүп, "Эмнеге тайне" десем, "Эми мамаңа жакын болуп, кол алышып жүрүшүң керек" деп ушинтип айтты. Анан мен күлүп, "Эмне кошунума эле анда чыгайынбы" десем, "Кошунаңан жакшы балуу болсо ошогону эле кармап, ошого эле чыгып ал" деди турмушка. Мен негизи менин ой максатым башкача болчу. Ошон үчүн бирок мен ушу тайнемдин айткан сөз, ошол убакытта, ошол моментте айткан сөзү, көз карашы, интонациясы мен кадимкидей сездим. Негизи эле мен ушундай интонацияга, кыймыл аракеттерге аябай сезимчил адаммын. Ошон үчүн мен тайнемди сезип, ушул тайнемдин жүрөгүн оорусун билдим. Себеби ар бир эне өзүнүн кыйналып жаткан баласына аябагандай жан тартат экен. Негизи менин мамамдын турмушу аябай оор болду. Ошол себептен ушу тайнем менин өзүнүн небересинин келечегин дагы мындай көп ойлонбой, ушу менин кызымдын кол алышып жүрсүң деп ушу сөздү айтып жатты. Бирок мен тайнеме таарынган жокмун ошол убакытта, анткени мен тайнемдин оорусун түшүнүп турдум. Кийинки ушу тайнемдин эле сөзү, бул тайнем деген ушу бир айтып калды: "Асел, сен көп төрөбөгүнүң" деди. Бул сөздү ар бир адам
ар кандай кабыл алат. Мен болсо сурадым, эмнеге тайне деп. Десем, тайнем айтып калды. Асель, ар бир төрөгөн балаң үчүн канча баланы төрөсөң, жүрөгүң ошончого жарылат деди. Анткени тайнем өзү көп балалуу болгон. Ошол анан ар бир балаңдын жашоо турмушу оор болсо, бычак сайгандай сенин жүрөгүң канагат деди. Анан турмушу жакшы болсо, сенин көңүлүң ачылып, көккө чыгасың деп ушинтип айтты. Анан мен ошол кезде буну анчалык мен көңүл бурган эмесмин, бирок ошондой эле бул турмушка чыккандан кийин бул сөзгө түшүндүм. Анткени мен өзүм 2 кыздуу болгондон кийин ушунчалык кыздарымдын турмушун ойлоно берип, ушундай кээде элестетип кетип канагып кетет десем болот. Ошол сөздөр аябагандай менин аң сезимде жүрөт. Кийинкиси болсо бул менин тайжемдин сөзү. Бир жолу мен ушу студент кезимде шашып өзүмдүн ишимди кылайын деп жүгүрүп жанталашып атсам, тайжем болсо деген өзү жанталашып өзүнүн сааттарын жасаттырып, жаптырып жатты мага. Анан мен күлүп айттым, ой тайже, мен шашып атсам, сиз дагы шашасыз да деп күлдүм, саатыңызды жаптыртып десем. Тайжем күлүп айтты, Асель деди, десем, ар бир адам биринчи өзүн ойлойт деп ушинтип айтты. Ошол моментте мен бул тайжеме таарынган жокмун, мен таарынбайм. Негизи бул сөзү мен туура кабыл алдым. Бул сөз мага мени наоборот аябагандай ойлонуп, ойго салды. Көп ойлонуп, ар кайсы ситуацияларда, ар кайсы моменттерде анализдеп, ушу тайжемдин сөзүн ойлоп, элестетип, туура айткан экен деп азыркыга чейин айтам. Ошол. Анан кийинкиси болсо бул менин мамамдын сөзү. Мен кичинекей чагымда кичинекей болчумун. Анан көп улуусу болгондон кийин мени көп жумшап, тияка кол алыштырып, тияка эметип чогуу жүрчүмүн. Анан ушунчалык нааразы боло берчүмүн, эмнеге чарчадым, кылбайм деп ушинте берчүмүн, ыйлактап. Анан мамам бир күн айтып калды, Асель, мен сени деген ушу төрөгөнүм мага жардам болсун деп сени төрөгөм. Сен мага жардам берип, сен мага кол алышпасаң, ким жардамдашат деп ушинтип калды. Ошол себептен ошол сөздөн кийин менин характерим кыска убакытта өзгөрүлдү. Өзүм самостоятельный болдум, бат эле чоңойдум деп айтсам болот. Негизи бул самостоятельность болгондон кийин бул аябагандай жардам берет экен. Бул сөздөн кийин көп ойлонуп, көп эмелерди, чечимдерди кылдым. Менин турмушума бул самостоятельность аябагандай жардам болду десем болот. Анткени мындай азыр өзүм балалуу болгондон кийин балдарымды карап отурсам, эгерде балаң бактылуу болсун десең, сен балаң үчүн өзүң жүгүрүп жасабашың керек экен. Наоборот, сен балаңды өзү жасаганга аракет кылып, үйрөтүп, ошого түртүп, самостоятельностька үйрөтүп, ушу келечектеги турмушун өзү куруп, өзү анализдегенге түрткү бериш керек экен. Ушул сөздөр, бул сөздөр балким башка адамдарга жөн эле сөз болушу мүмкүн, бирок мен үчүн бул айтып кеткен адамдардын баары аябагандай мага жакын адамдар, жүрөгүмө. Ошон үчүн ошол сөздөр жөнүндө айтып силер менен бөлүшүп кетейин дедим. Рахмат. Баракелде, Асель. Аябай катуу даярданып турсуз, катуу выступление болду. Конференцияда же форумда отуруп, сөз бергенде сүйлөп айтып берет го презентациясын. Ошондой презентацияга жетишпей калды, так баарын көпкө чечпей айтып бердиңиз. Философиялык жактан биздин кыргыз
кыргыздын маданиятын, кыргыздын менталитетин кантип ичинде кандай процесстер жүрөт, ошонун баары бизге көзгө элестетилди окшойт. Кыз аял эжелерге особенно аябай жакын. Менде мисалы дагы кээ бир процесстер окшош болушу мүмкүн, бирок баягы силердегидей сезе албайм да. Кызык болду чындап эле. Таңкы коноктун бир жаңы грандар ачылды десе болот. Башкача болуп. Сонун суроолор барбы? Урматтуу биздин түз эфирди көрүп жаткан конокторубуз, угармандарыбыз. Әсіресе сизде болсо бир мындай завершающий дагы бир даярдык жерлериңер жок беле? Завершающий сөздөрдөн мен эмнени айтып кетким келет. Мен ошол азыр окуп жатканым негизи аябагандай көп аракеттерди кылып жатам. Ошол окууга ушунчалык негизи бул IT тармагына келген себебим ушу турмуштун мурдакы өтүп кеткен менен азыркы учурду жана келе жаткан учурду салыштырып карасам, биздин ошо мурдакы 50 жыл мурунку менен азыркы бул акыркы 5 жыл убакытты караганда ушундай катуу бат темп менен өнүгүп өсүп баратат. Ошол себептен мен азыр мен кийин кандай жумушта иштеп калам жана кыздарымдын келечеги кандай болот, аларга кандай жол туура көрсөтүш керек деген ойдо изилденип жүрүп мен ушу IT тармагына келип калдым. Анан ушу IT тармагы мага аябагандай жаккан үчүн мен чынын айтсам 12 саат окуйм азыр. Себеби мен өзүмдү кандай десем ушундай артта калып калгандай элестетип, кээде өзүмдүн ушу мурда эмнеге эртерээк окуган эмесмин, эмнеге эртерээк изилденген эмесмин деп өзүмө көп наразычылыктар болуп отуруп, анан мен ушу баарын кууп жетейин деп аябагандай азыр окуп өзүмдүн тайм менеджментти үйрөнүп, ар бир убактымды бөлүштүрүп, жана ошо мен айтып кеткендей эле ошо университетте психология жактан специальная психология деп коет, өзгөчө балдардын психологиясын үйрөнгөнбүз. Жана аларга кантип таасир этиш үчүн, жана аларды кантип бул жашоого адаптация кылыш үчүн, жана кантип аларга үйрөтүү ушундай самостоятельностька үйрөтүштү үйрөнгөнбүз. Ошолор мага азыр аябагандай мага жардам берип атат. Ошо менин негизи бир памятим мындай, например, слуховой угуу памятим начар болгондуктан мен ушуга жараша тактильный память деп коет, мындай кол менен жазып, ошондой эле зрительная память деп коет, көрүү памяти. Ушул бүт памяттердин баарын бириктирип ушу үйрөнүп жатам. Эгер унутуп калсам, ошону кайталап жазам. Жазганда эстебей калсам, кайра угам, көрөм. Ушинтип баарын бириктирип отуруп, азыр өзүм жакшы жетишкендиктерге жетип жатам десем болот. Бирок мага дагы көпкө чейин өсүшүм керек. Ошол баарын дагы ушуга чакырат элем. Эгер силерден эстей албай калып атсаңар, сабактан кыйналып, только угуп гана эмес, ошону баракка 3-4 жолу жазыш керек, андан кийин аны окуш керек, андан кийин аны көрүш керек. Ошондой эмелер менен бөлүшүп кетейин деп аягында айтып кетейин. Ушундайга жетишип жатам, ушул жардам берип жатат деп айтсам болот. Чоң рахмат. Айтпасам дагы даярдап койгон бир темаларыңыз бар болуш керек, э? Ушундай темалар болсо ошол жөнүндө да бир аз сүйлөшөт, кааласаңыз. Болду, темаларым. Анда Азамат кол көтөрүп атат, Азамат суроо калган. Assalamu alaikum, кандайсыздар? Бүгүн Кудай жалгап сиз эфирге угутуп алдым. Азамат агай айтканда бүгүн кызыктуу жана тематикада маек болду окшойт. Ассалам, эми сизге кайым суроом. Сиз негизи эле келечек
армиясында алдыңкы студенттердин бирисиз да. Анан өзгөчө биздин JavaScript боюнча алдыга эч кимди салбай чаап келе жатасыз. Анан өзүңүз айткандай тайм менеджмент жакшырттым деп атпайсызбы? Ошону күнүнө канча саат практика бөлүп атасыз? Ошо кодингге жанагы кайсы булактарды колдоносуз деги эле ушундай алдыңкы студенттер болуунун сырын бөлүшүп кетпейсизби? Эми өзүм ушул айтып кеткендей тайм менеджмент болгондо башында мен негизи өзүм балдын 2 кызым бар, анан аябай кандай активдүү кыздарым жана аларга көп көңүл бурушум керек. Азыр сабак болуп аткандан кийин үй ишин да кылышым керек, андан сырткары үй иши да бар. Ошон үчүн мен башында бир 3 эмес, хотя бы 2,5-3 ай мен эртең менен саат 4:30 4тө туруп 7-ге 8-ге чейин окуп жүрдүм. Үй тапшырмаларымды кылып, бирок бул көпкө андан кийин күндүз кыздар менен иштеп, түштө дагы кайсыл убакыт болсо эле окуучумун. Кино, жаңылык жана ар кандай мындай ток-шоулардын баарын мен жаптым. Ушул ITге киргенден бери только IT жөнүндө көрөм. Ошо IT жөнүндө угам. Түшүнбөсөм мен көптөгөн китеп ар кайсы интернетти ачып алып эле биринчиден YouTube'ду карайм. YouTube'дан ар кайсы блогерлердикин көрүп, ар кайсы блогерлерге жазылып ошолордун баарын угуп чыгам. Андан кийин ошол эле сөздөрүн түшүнбөсөм аны Google'га жазам. Google'дан жазып бүт баарын окуп издеп чыгам. Ошол андан кийин акырында түшүнбөсөм уже элдерден сурап баштайм, агайлардан. Ошону менен ушинтип колдоном. Ошол секретим. Чоң рахмат. Негизи ушул жерден аябай сонун айтып бердиңиз да. Азыркы лайфхакинг, тайм менеджмент деген нерселер көбүнчө баягы маркетологдор сатуу үчүн эле колдонулат. Эң негизгиси Айселе Майбай туура айтты. Бир нерсени түшүнбөсөң издейсиң. Анан түшүнбөсөң дагы бир жолу издейсиң башка жерден. Анан түшүнбөсөң анан дагы бир жолу 3-4-5 жолу издеп, ошол түшүнмөйүнчө издеп жүрө берсең, аягында түшүнөсүң да. Албетте жанагындай мифат эткен нерселердин баарын өчүрүп салыш керек да. Бизде кандай биринчи түшүнбөсөм, мен түшүнбөйт экенмин, бул меники эмес деп өчүрүп кетип калгансың да. Андай иштебейт. Мен деген кыйнап иштейт менче ал мындай жалпы да. Кабыл карайым. Сизде сөз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы Аселайым? Саламатчылык. Сиз менен Bright Brace командасына бир аз иштеп таанып калгам. Баягы өзүңүздүн ушундай жумушуңузду таштап андан чыгып алып, атайын ушул окуу үчүн отурам деп баягы айтканыңыз менен баягы маалыматым бар ошол жөнүндө. Бирок характериңиз мындай аябай тарсылдаган айымдай көрүнөсүз, бирок жан дүйнөңүз аябай назик экен. Жана ар бир адамдын тайнеңиздин, апаңыздын, ата энеңиз бар туруп эле, эми ата энеси жок адамдардын ушундай баягы ата энеси болбогон үчүн өкүнүп, ушинтип мындай жан дүйнөсү кейип калат го. Сиз баягы бар туруп ошолорду айымдар негизи сезимтал болот да, бирок ошолордун сезимтал экенсиз. Аябай баа бердим угуп отуруп. Эркек балдар көбүнчө бул жагынан кичине өтө сезе беришпейт адамдын жан дүйнөсүнчү. Анан сизге ошол аракет кылып жанагы билбей жаткан нерсени кайра ошо билүүгө аракет кылып азыр келечектин алдыңкы студенти болуп атканыңыздын бирден бир себеби ошол сиздин аракетиңизден болгон жыйынтык болуп атат. Баарыбызга, өзгөчө бизге окшогон айымдарга аябай жакшы, кандай десем, кеңеш, үлгү катары айтып кеттиңиз. Ийгилик каалайм сизге. Мен дагы ошондой болуп кайталайм, кайра мурда биринчи, экинчисинен эле уже болду деп чечтимин. Ошо кайталоонун натыйжасы мындай жакшы эле жыйынтык берет экен да. Эгер адам кечке кайталай берсе, ал баары бир күн болсо бир күн ага жетет экен да, канчалык бир деңгээлде. Мен ийгилик каалайм сизге, ушул окууну жакшы аяктаңыз. Ал өзүңүз айткан 2 кызыңызды өзүңүз ойлогондой кылып тарбиялаңыз. Ар бир адам өзүнө тең болгону бул бардык өзүнө дагы, коомго дагы, жакындарына дагы чоң пайда. Ийгилик сизге.
Рахмат, айтканыңыз келсин. Мындан сонун бирибизге ушунтип поддержка берип, колдоп турганда кандай сонун. Үйрөнүп, жардам берип, негизи эле жакшы чөйрө түзүлүп атат, рас. Асель айым, рахмат чоң келгениңизге, айтып бергениңизге кызыктуу болду. Эртең уккандар дагы эле шашпай уккандар дагы кызыгып угат болуш керек башынан. Рахмат Дагы сиздерге да. сиз менен көп иштеп, дагы көптөгөн таланттарыңыз ачыла берсин. Уланта бериңиз. Рахмат, сиздер менен чогуу өнүгүп өсө берелик, ошол алдыга койгон проекттерди алдыга жылдырып иштеп кетсин деген тилектемин мен дагы. Барыңыздарга чоң рахмат келгениңиздерге. Күнүңөр жакшы өтсүн, оорубаңыздар. Бүгүнкү таңкы конок аяктайт. Эртеңки жолугушканга чейин сак саламатта калыңыздар.